Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Эфирде биринчи радионун күндүн темасы программасы. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Айдай Исмаилова. Кыргызстанда ар бир атуу мыйзамда бекитилген белгилүү жаш курагына жеткенден кийин гана пенсияга чыгууга укуктуу. Анын жарандардын ар кандай абалдарына жараша эреже талаптары дагы бар. Пенсия ала турган куракка жеткен жаран документтерди толтурууда убарасы азайтылгандыгын социалдык фондуна ушул жылдын башынан бери айтып келет. Документти чогултууда айрым кагаздарды социалдык фонд өзү тактап, башка мекемелерден суратып алат. Бирок пенсия ала турган жаран өзүнө тиешелүү баардык документтерди толук тапшыруусу керек. Деги эле пенсия чектөө, пенсияга чыгуу эреже талаптары, пенсия боюнча суроолорго биз бүгүн жооп алабыз. Биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын жетекчиси Жеңиш Мукамбетов. Жеңиш Уркалиевич, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошол пенсияга байланышкан маселелер, көйгөйлүү суроолор абдан көп. Аны өзүңүз жакшы билесиз. Биринчи радио аркылуу дагы ушу биздин угармандардын суроолоруна жооп берип келесиз. Бүгүнкү күндө ошол социалдык фонд тарабынан пенсияга чыгуу эреже талаптарындагы өзгөрүүлөр тууралуу, деги эле жаңылыктар тууралуу дагы бир ирет угармандарга түшүндүрүүнү эп көрдүк. Бир маселени тактап койсок, мына азыр пенсия жөнүндө сөз болгондо сөзсүз эле жанагы жыл сайын салт болуп калган октябрдагы пенсиянын өлчөмүн көбөйтүү жөнүндө суроолор боло баштайт да. Анан бул боюнча сиз алгач маалымат берип койсоңуз, анткени убакытты албайбыз, жана пенсияга чыгуу эрежелери жөнүндө кененирээк сөз кылганга. Рахмат. Биринчиден ушул учурдан пайдаланып баардык биздин урматтуу пенсионерлерибизди келе жаткан 1-октябрь каарылардын эл аралык күнү менен куттуктап кеткенге уруксат этиңиздер. Мындан кийин мүмкүнчүлүк болобу болбойбу. Аларга баарына ден соолук, узак өмүр, бакубат жашоо каалайбыз. Эми бакубат жашоону кылыш үчүн биз пенсияларды жогорулаттырышыбыз керек экен. Ошондуктан жыл сайын социалдык фонддун бюджетине мыйзам чегинде белгиленген өлчөмдө кайра эсептөө суммалар белгиленет. Бул мыйзам түрүндө бекитилип берилет. Былтыркы жылы дагы быйылкы жылдын бюджетин бекиткен учурда ушул күз айларында пенсияларды жогорулатканга белгилүү өлчөмдө каражаттар каралган. Ушул радио угуучуларга айтып кетет элем, азыркы күндө бул документ өкмөттүн токтому менен бекитилип берилиш керек. Азыр премьер-министрдин кол коюусун гана күтүп атабыз. Кол коюлуп калса эле 1-октябрдан баштап жаңы өлчөмдө пенсияларын ала тургандай болуп атат. Эми божомолдоп айта кетсек, жылдагыдай эле жанагы баалардын өсүшүнө жана орточо айлык акынын өсүү көрсөткүчтөрүнүн орточолонгон өлчөмүнө көбөйтүлгөн атат. Быйылкы жылы ошо 5% деп алдын ала эсептөөлөр боюнча ушундай сумма белгиленген. Анан камсыздандыруу бөлүктөрү дагы жана жашоо минимумуна жетпегендердики базалык бөлүгү да көбөйгөн турат. Эми азырынча радио угуучуларды мындай бүдөмүк немеге калтырбай суммаларын азырынча айтпай туралы, анткени Токтом чыккандан кийин кайра келип дагы массалык маалымат каражаттары аркылуу премьер-министрдин аппараты дагы, анан социалдык фонддун төрагасы да өзү чыгып толук маалымат берет. Бирок көбөйтүү каралган, мындай эме коопсузданып болбой калабы деп чочулоого негиз жок. Негиз жок. Урматтуу радио угармандар, жогоруда өзүңүздөр уккандай өкмөттүн токтому даярдалып жаткан экен. Ал чыккандан кийин дагы кандай жол менен көбөйтүлөт, кантип көбөйтүлөт, биз кененирээк маалымат бергенге аракет кылабыз. Жеңиш Уркалиевич, дагы бир маселе, мисалы бизде мыйзамдын негизинде пенсияга чыгуу жүрөт да, анан эреже талаптар, өзгөчөлүктөр, бир жаңылыктар көбүрөөк болуп атпайбы? Соңку кездерде, акыркы жылдары биздин пенсионерлердин саны да көбөйдү деп жатасыздар го. Ооба, азыркы күндө 666 миңге барып калды. Бул жылдын башына караганда бир 14-15 миңге дагы өсүш болду да. Анан бул жыл сайын эле боло турган көрсөткүч. Анан баягы каза болгондордун, келип кеткендердин, чыгып кеткендердин, кайра келгендердин эсеби менен жаңы пенсияга чыккандардын санын алсак, жыл сайын 10 миңден 20 миңге чейин өсүп келет. Эгер 2010 жылы бир 530 миң тегерегинде болсо, мына 9 жылдын аралыгында
алардын саны 160.000ден ашыгыраак болуп көбөйдү да. Анан бул дагы баягы айта келсе жеңил, бирок ошол адамдарга дагы каражатты табыш кичине кыйыныраак болуп калат. Анткени биз мына азыркы көбөйтүүгө дагы кандайдыр бир сумманы бюджетте карасак дагы ал сумма кийинки жылга биздин бюджетибизге оорчулукка алып келет да. Анткени мисалы үчүн 3 айга мурунку жылдардын эсеби менен айтканда, мисалы үчүн 3 айга 700-800 миллион сом талап кылынса, аны эми 4кө көбөйтүп койсоңуздар, кийинки жылга миллиарддаган акча сум кошумча талап кылынып калып атат да. Анан ошондуктан ушундай нерселер болуп атат. Анан бирок мына 1 январдан баштап пенсияга чыгуучулар үчүн кичине жеңилдиктерди берүү каралды. Бул былтыркы жылы күчүнө кирген мыйзамдын шартында болуп атат. 1 январдан баштап пенсияга чыгууга документтерди дайындоодо бир аз жеңилдиктер берилди. Негизги документтер колунда болгон жанагы түп нускалары өздөрүнө болгон документтерди биз азырынча талап кылып атабыз. Келечекте башка мамлекеттик органдардын кандайдыр бир базасы түзүлсө, ошонун негизинде эле биз алардан суратып ала турганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эми бул боло турган нерсе. Азырынча негизги талап кылынган документтер бул жарандыгын тастыктай турган документ, андан тышкары эмгек китепчеси, анан айлык акы тууралуу 96 жылга чейин жана биринчи камсыздандыруу бөлүгүн эсептеш үчүн керектелүүчү айлык акы тууралуу маалымат. Ушул 3 документ. Анан эгер балдары болсо, балдардын күбөлүгү, окугандыгы тууралуу дипломдордун көчүрмөлөрү, аскер кызматын өтөгөндөрдү аскердик билеттин көчүрмөсүн алып атабыз. Анан эмне жеңилдик болду деп көпчүлүк ошо өзүңөр чогултушуңар керек экен деген мындай туура эмес пикирлер айтылып атат. Бүгүнкү күнгө чейин айтылат. Бул жерде жеңилдик бул тарабынан болду. Көп учурда ушул берилген документтерде кандайдыр бир туура эмес жазуулар же болбосо бир баягы толук эмес маалымат болуп калган учурлар болот да. Мисалы үчүн эмгек китепчеде же буйруктары көрсөтүлбөй алган, же болбосо кандайдыр бир оңдоолорго жол берилсе, анын баардыгын мурда биз архивдик маалымат менен тастыктай турган документтерди биз кайрылуучунун өзүнөн суратып алдырчубуз да. Азыркы күндө мындай иштин кажети жок. Анткени бул иштин баарын социалдык фонддун кызматкерлери аткара турган болуп атат. Тийиштүү органдардан биз тастыктоочу документтерди өзүбүз суратып алып атабыз. Бул дагы чоң жеңилдик деп ойлойм. Анткени өзүңүз ойлонуп көрсөңүз, мисалы үчүн баягы Союздун убагында башка региондо иштеп келсе, мисалы үчүн Кыргызстанда болобу же болбосо сырт жакта болобу, анан азыр ал киши бул Бишкекте же Чүй областында же нарында туруп атса, анан ал кайра Оштко же Баткенге барганга мүмкүнчүлүгү болбойт да. Анан бул кошумча баягы чыгым, кошумча убакыт, кошумча убарачылыкта. Анан ушул убарачылыктан арылтыш үчүн биз бардык жарандарга мүмкүнчүлүк берип атабыз. Биздин кызматкерлер ошол аймактык башкармалыктар аркылуу тийиштүү документтерди суратып алганга мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Анан мындан тышкары ушул иш-чараларга убакыт талап кылынып калат да. Ошондуктан мурун мыйзам чегинде пенсияга жаш курагына укук берүүчү жаш куракка келгенге чейин 1 ай мурун кайрылганга мүмкүнчүлүк болсо, азыркы күндө 6 ай мурун, башкача айтканда жарым жыл мурун арызын берип, документтерин берип койсо, биз тийиштүү иштерди алып барып, пенсия жаш курагга келгенде пенсиясын алгандай, убагында алгандай кылып мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул акыркы өзгөртүүлөр. Буга чейин дагы биз 2018-жылды май айынан баштап дагы өзгөртүү киргизилген болчу. Бул жанагы айлык акы тууралуу маалыматтары жок болуп калган учурда же топтогонго мүмкүнчүлүк болбой калган учурда минималдык айлык акынын пайызда алынган стажына жараша, мисалы үчүн 15 жылга чейинки стаж болсо, минималдык айлык акы азыркы күндө 1750 сом, ошонун 200% эсебинен алып биринчи камсыздандыруу бөлүгүнө эсептейбиз да. Эгер 15 жылдан 20 жылга чейин стаж болсо,
250%, ал эми 20 жылдан ашык стажы барларга 300%дан эсебинен биринчи камсыздандыруу бөлүгү стажына жараша пайызда эсептелип чыгарылып келет да. Анан бул дагы жеңилдик деп ойлойм, анткени көпчүлүгү топтогонго мүмкүнчүлүгү жок, же болбосо баягы союз унагында аз өлчөмдө айлык акы алып жүргөн, же болбосо ортодо баягы бала менен отуруп калып айлыктары үзгүлтүк болуп калган учурлар бар. Ошондуктан ошол жалпы 60 айдын орточо айлыгын эсептегенде жана биз айтып аткан көрсөткүчтөргө да жетпей калган учур болуп атат да. Мисалы үчүн 20 жылдан ашык стажы болсо 1750 сомдун 300 эселенген пайызда алынган өлчөмү орточо өзүнүн айлыгынан жогору болуп калып аткан учурлар бар. Ошондуктан бул дагы жакшы шарт түзүп берип атат дейм, анткени пенсиянын түздөн түз ошол камсыздандыруу бөлүгүнө таасирин тийгизе турган көрсөткүч. Жеңиш Шуркалиевич, айлык акы демекчи мына 96-жылга чейинкилер жанагындай жол менен алынат. 96-жылдан беркилер ар бир мекеме, ишкана, жарандын ошол социалдык фондко которгон маалыматы менен алынат да, э? Чегерүүлөр боюнча туура 96-жылы билесиздер, эми жана жеке эсеп киргизилген. Бул жанагы көз карандысыз мамлекеттер шериктештигиндеги бирден бир алдыңкы өлкөлөрдөн болуп биз жеке эсепти киргизгенбиз. Ошол жеке эсеп ар бир өзүнүн паспортубуздагы номерибиз, бул биздин камсыздандыруу эсебибиз болуп эсептелет. Ошол жерге канчалык акча каражаты түшүп атканын, ошол түшкөн акчадан канча кайтарым болоорун сиздер азыркы күндө баягы райондук аймактык башкармалыктарга кайрылуу менен жеке эсебинен көчүрмө алуу менен билсеңиздер болот, же болбосо мына жакында эле неме баягы биздин сайт аркылуу дагы алганга мүмкүнчүлүк берилген. Эми азыр камсыздандырылган адамдын жеке кабинети деген ачылып атат. Ар бир адам ошол жерге катталып өзүнүн эсебинен маалымат алып турса болот. Камсыздандыруу бөлүгүнүн экинчи бөлүгү 96-жылдан кийинки учур үчүн эсептелет. Бул ишкана мекемелердин социалдык фондко чегерилген төгүмдөрү боюнча маалыматынын негизинде толукталат. Кандайдыр бир себептер менен ошол учурда өз учурунда отчету берилбей, же болбосо жеке эсебине түшпөй калган маалымат болсо, андай учурду биз өзүбүз азыр тактап атабыз. Анткени жана жогорудагы мыйзамдын негизинде эч кимди убара кылбастан архивдик мекемелерден же болбосо ишкана өндүрүштүк ар кайсы ишканалардан суратып алып, анан толуктап пенсияга чыккан адамдын жеке эсебиндеги пенсиясынын камсыздандыруу бөлүгүн толугу менен кайтарып берип атабыз. Бул камсыздандыруу бөлүгү көпчүлүгү ушул баягы мурдакы эмгек китепче менен стаж эсептелет деген түшүнүктөн дагы алыстабай келишет да. Анан кээ бир учурда угуп калабыз, барып бир жерден иштебесем дагы эмгек китепчеме печать бастырып иштеди деп жаздырып койсом кандай болот? Эмгек стажы кылып деп. Бул такыр туура эмес түшүнүк. Мындай нерсеге барбаңыздар деп чакырабыз, анткени канчалык жаздырган күндө дагы социалдык төгүмдөр төлөнбөсө, жеке эсебиңизге маалымат түшпөсө, ал маалымат эч кандай күчү жок болуп калат. Стаж болуп биз эсепке ала албайбыз, анткени биз ар бир адамдын төккөн акчасын жеке эсеп аркылуу текшерип турабыз. Пенсияга чыкканда бул пенсиянын экинчи камсыздандыруу бөлүгү болуп эсептелет. Рахмат, урматтуу радио угармандар. Пенсияга байланышкан суроолор болсо кабыл алалы. Бизде угарман бар экен, саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Саламатчылык. Таалайкүл, сизге бир 3 суроом бар да. Мага эмес, социалдык фонддун өкүлүнө бериңиз. Мага бере турган суроону анан эфирден сырткары сүйлөшөбүз. Сизге да биринчи бир эле суроом болуп атат. Мен ушундай силердин эмеге көп катышсам да, анан сотка болуп калбады азыр. Соткадан ала албайм. Режиссерлук муттагылар кээ бир Рахмат, эми сурооңузду бериңиз агай, түшүнүктүү. Сурооңузду бериңиз. Макул. Анан могу соцфонд боюнча мен 2 балама мектептен бери соцфонд төлөп жүрчүмүн. Өзүм 2-нчи группада индивалидмин. Чүй район Таусуздан чыгып атам. Анан кийин көбөйүп кетип, мен ошону төлөй албай калдым. Мурун 200 сомдон беле документ деле турат.
төлөчүмүн. Анан 1000 сомдон ашып кеткенден төлөй албай калдым. 3-4 Сиз Талды суу айылынан болушуңуз керек эле. Түп району Талды суу. Анан төлөй албай калдым. Анан ошо ЖС справка тигинденде ала албайм ошо соцфонд жагынан. Азайтып берсеңер төлөп турат эле. Аты жөнүңүздү дагы бир жолу айтып койсоңуз агай, аты жөнүңүз ким эле? Түп району Талды суу айылы, аты жөнүңүз? Баркалбас, Сейиткалиев Баркалбас. Сейиткалиев Баркалбас, Рахмат. Сейиткалиев Баркалбас. Сурооңуз түшүнүктүү. Азыр бизде дагы бир угарман бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло, ассаламу алейкум. Мен тиги Жеңиш баке мындай суроом бар да. Жана биздин Нарын областына бийик тоолуу шарттап атпайсызбы? Ошол Жумга районунун село Чаяк. Ошол жарым-жартылай эле кирип калып атат. Тогуз-Тороо районунун Казарман айылы да жарым-жартылай келип атат. Ошонун деңиз деңгээлине так маалымат айтып коесузбу? Канча метр бийиктикте болуш керек? Мисалы Кочкор районунда центринде кирет дагы кайра Семизбелде эми ортосу жарым 1 километр экен, 15-20 метр болуп кетип атат. Аралык болуп анан элдер абасы бирдей эле бир райондо жашап атасың. Рахмат, Кубанычбек беке, рахмат. Түшүнүктүү болду, суроо. Жооп берип коесузбу? Кубанычбек бекенин айтып аткан суроосун буга чейин да бул аксакал көтөрүп келди эле. Мен өткөндө да түшүндүрмө бердим эле. Чайек айылы бул деңиз деңгээлинен жана бийик тоолуу шартта жайгашкан калыптуу конуштардын тизмесине кирбейт, анткени ал 2000 метрден төмөн жайгашкан айыл болуп эсептелет. Бийик тоолуу шартта жашап жана иштегендерге укук берүүчү калыптуу конуштардын тизмеси бул 2000 метрден жогору деңиз деңгээлинен жайгашкан айылдар гана кирет. Сиз айтып аткан Казарман дагы ошондой эле шартта. Кочкордун центри дагы кирбейт. Сиздин маалыматыңыз үчүн айтып коеюн. Бирок ушул айылдарда райондук коэффициент белгиленген. Бул жанагы айлык акыга, социалдык төлөмдөргө жана башкаларга белгилүү бир өлчөмдө райондук коэффициент белгиленген. Анысы бар. Бирок эрте пенсияга чыгууга укук берүүчү конуштардын тизмесине кирбейт. Бул эми социалдык фонддун ишине кирбейт, анткени бул айылдардын кандай деңгээлде жайгашкандыгын белгилей турган атайын мамлекеттик органдар бар. Ошолордун берген сунуш көрсөтмөлөрү менен жанагы мыйзам чегинде биз иш алып барып атабыз. Жанагы Талды суу түп району боюнча азыр суроо бар экен, кабыл алып коелу, чогуу жооп берсеңиз. Сурооңузду бериңиз, угуп жатсам. Менин суроом ушундай. Бериңиз. Менин кызым 94-жылкы үлүшү жок. Ар кайсы жумушта иштейт, ассистентка болуп. Ал кандай турмушка чыгат? Пенсияга чыгат. Рахмат, уланта берели. Баркалбас аксакалдын суроосуна жооп берип коеюн. Эми бул жерде жер үлүшү үй бүлө мүчөлөрүнө бөлүнгөн болсо, ошолорго катталган болсо, анда ал жер үлүшү үчүн баягы мыйзамда каралган өлчөмдөгү төлөмдөрдү төлөөгө милдеттүү. Бул милдеттүү төлөмдөрдүн катарына киргендиктен төлөнүш керек. Анан сиз айтып аткан жанагы немесин суммасын көтөрүп жибердиңер. Ошондуктан ошолордукун кайра карап бербейсиздерби дейсем, бул дагы баягы ишке ашпай турган нерсе, анткени мыйзам күчүнө кирип 2015-жыл, 16-жылдары 2 жыл жан башына башка орточо айлык акыдан эсептелген өлчөмдө жогорураак суммалар көрсөтүлгөн. Аны сиздер милдеттүү түрдө баары бир төлөшүңүздөр керек. Аны баягы кайра артка кайтарып аз өлчөмдө төлөтөт деген ойдон алыс болуңуздар, дагы төлөгөнгө аракет кылыңыздар. Анткени ар бир төлөнгөн каражат ошол эле балдарыңыздын жеке эсебине түшүп стар болуп атат да. Анан айта кетиш керек, биринчи, экинчи топтогу майыптар эгер үлүш жери алсо толугу менен камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн бошотулган. Муну дагы сиз эгер экинчи топтогу майып болсо, райондук түп райондук социалдык фонд башкармаларына барып, ошол майыптыгын тастыктаган документ менен барып такташып алсаңыз болот. Анткени мен айтып кеттим, биринчи, экинчи топтогу майыптар
жерилиш үчүн төлөмдөрдөн толугу менен бошотулган. Жакшы. Анан апабыздын суроосуна жооп берип кетейин. 94-жылкы кызым бар, ар кайсы жумушта иштеп жүрөт, кандай кылып пенсияга чыгат деп суроо бердиңиз. Эми бул жерде биз эмне үчүн социалдык камсыздандыруу принциптери боюнча төлөмдөр милдеттүү азырынча ошону төгүп тургула деп биз чакырык кылып дайыма айтып келебиз радио телевидение басылмалардан. Бирок тилекке каршы көпчүлүгү баягы пенсия жаш курагым алыс болгондон кийин мен аны качан пенсияга чыгам деп. Бирок бир чети кубандырат, апабыз ошо кыз үчүн азыртадан мындай кам уруп келечекте пенсиясы эмне болот деп аткангачы. Анан азыркы күндө баягы пенсия жаш курагы аз калгандар эле эмес, жаштарыбыз дагы ушул кызыгуу менен бизге суроо менен кайрылып атышат. Биз азыркы күндө мына өзүбүздүн окуу борборубуз бар. Ошол окуу борбору жанагы билим берүү министрлиги менен биргеликте буйрук чыгарышкан. Анан азыркы күндө дагы көп жерлерде ушул окутуу иштери жүрүп атат. Мына биз жакында айылдарды кыдырып келдик, жана тарихтик саясат боюнча бир өзгөртүүлөрдү киргизсек кандай болот деген эл менен жолугушууга бардык калк менен. Анан ошол жерде да көбү ушундай суроолорду айтты да, ошол мектептин бүтүрүүчү класстарында сабак сыяктуу кылып өттүңөр эле, пенсиялык сабаттуулукту күчөтүү максатында ошол жакшы өзүнүн немесин берет экен, жемиштерин берет экен. Анткени ошол эле балдарыбыз окууну бүткөндөн кийин баягы учурда иштей турган ишкана мекемелерге барып иштешет экен, өзүнүн укуктарын билбей айлык акысын баягы конвертке салып алып эле ошо менен ыраазы болуп кетип калып атат. Келечеги кандай болот, салык төлөнбөсө, социалдык төлөмдөр төлөнбөсө кандай болот деген суроолор менен өздөрүнө өзү баягы суроо берет деп эме кылышат. Анан ошондон кийин биз аз көрүп атабыз, жаштардын кызыгуусу өтө артты. Биз ал эле эмес, мектеп эле эмес, мына жогорку атайын орто кесиптик окуу жайлардын бүтүрүүчү курстарына дагы ушундай сабаттуулукту жогорулатуу боюнча сабактарды өтүп атабыз. Ал жерде баягы студенттерден сырткары мугалимдердин өздөрү да кызыктар болуп атышат. Анткени көпчүлүгү баягы пенсия жаш курагына аз калган мезгил экен. Кандай шартта чыгабыз, канча төгүп турушубуз керек, бул төгүмдөрдүн негизги принциби кандай, эмнеге алып келет, салыктан эмне айырмасы бар деген ушундай көп суроолорду берип атышат да. Анан ошон үчүн мен мына апабыздын кызы дагы азыркы күндө көпчүлүк жаштарыбыз ушундай иште иштеп атат. Муну моюнга алыш керек. Ушул нерседен биз арыла албай, көмүскөдөн чыга албай эле, биздин бюджетибизди толтура албай эле, жанагы пенсиялардын орточо өлчөмү дагы ошондон түздөн түз байланыштуу болуп калып атат. Анткени канчалык төгүмдөр көп болсо, социалдык фонддун бюджети ошончолук жогору болот. Ошол суммалар учурдагы пенсияга төлөөгө кетип аткандыктан жанагы көбөйтүүгө дагы өзгөчө мүмкүнчүлүк түзөт да. Анткени канчалык каражат көп болсо, биз ошончолук пенсиянын өлчөмүн жогору көтөрүп, жогорулатканга аракет кылат элек. Эми ошон үчүн айтат элем, эми колдон келишинче баягы ачык иштегенге, ак айлык алып, которумдарын өзү текшерип турганга аракет кылыш керек. Кайсы ишканага барбасын, жана жеке эсебинен көчүрмөнү талап кылса, ошол ишкана эгер социалдык фонддо мындай көмүскө иштебей ачык иштесе, анда ал кишинин жеке эсебине маалымат түшүп турат. Эгер андай мүмкүнчүлүк болбосо, эми мен бир жагында түшүнөм, анткени иш берүүчү азыркы күндө баягы жеке иш берүүчүлөр өзүнүн кызыкчылыгын көздөйт, төлөгөнгө аракет кылат. Ал эми ошол эле учурда жана иштеп аткан адамдар кайрылган күндө дагы аларга ушундай бир шарт коюп коюшу мүмкүн да. Эгер каалабасаң иштебесең чыга бер, башка кишини алып алам деген. Бул дагы өтө туура эмес бир саясат да. Анан биздин эми келечекте баарыбыз ойлоп атабыз, ошо көмүскөдөн чыкса, биздин бюджетибиз дагы толукталса. Эми азыркы күндө деле оңой бюджет эмес, 50 миллиарддан ашык бюджет менен азыр иш алып барып атабыз.
Анан жана пенсияны көбөйткөн учурда дагы баары айтып калышат, болбогон акчаны кошуп атасыздар дейт, бирок ошону 666 миң пенсионерге көбөйтө келгенде бул миллиарддаган каражаттарды талап кылат да. Анан ушуну бир түшүнүү менен кабыл алышса, анан көпчүлүгү социалдык фонд ошол акча каражаттарын топтоп алып эле өздөрү бир башкача иш кылып аткандай мамиле кылышат да. Социалдык фонддун каражаттары, пенсиялык фонддун каражаты бүгүн топтолсо, бүгүн болсо бүгүн, эртең болсо эртең ушул төлөмдөргө кайра жумшалат. Басымдуу бөлүгү ошол жака кетет. Ал эми жана топтомо компонентти киргизбедик беле 2010-жылы 2%. Ал нак акча, анан ал инвестициялык бир портфелдерге салынып, кийин пенсияга чыккан учурда кошумча үстөк болуп пенсиясына дагы бир көмөк акча катары төлөнүп берилет да. Анан ал эми берки каражаттар бул учурда тилектештик кайра бөлүштүрүү шарттуу система иштеп аткандыктан, шарттуу дегенибиз эмне? Бул учурдагы каражаттар турбайт, бул инвестицияга жумшалбайт. Ал топтолгон акча учурдагы азыркы пенсионерлерге төлөнүп кетип атат деген. Башкача айтканда, тилектештик система ушул азыркы муун иштеп аткан ишке жарамдуу учурдагы пенсионерлерди пенсия менен камсыз кылып келет. Дагы бир маселе, мына быйылкы жыл санариптештирүү жылы деп атпайбызбы? Анан баардык ушул тейлөөчү, кызмат көрсөтүүчү түзүмдөрдүн баардыгында ушул санариптештирүү, электрондоштуруу деген маселе жүрүп атат. Анан сиздердин жана жеке кабинет жөнүндө дагы маалымат берсеңиз, кызмат көрсөтүүлөрдү жеңилдетүүгө мүмкүнчүлүктөр кандай түзүлүп атат? Рахмат. Биринчиден, бул негизги мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамды ишке ашыруунун бирден бир дагы инструменти каражаты катары ушул жеке башында биз бул кабинетти мыйзам боюнча киргизерде июльдан баштап киргизди. Бул жанагы эле өзгөртүүнүн алкагында жана 1-январдан документтерди тизмектештирүүнүн жеңилдетилген шарттары менен эле 1-июлдан баштап жеке кабинет кирди. Анан биз башында пенсионердин жеке кабинети деп ошол кишиге маалымат берели деген ойдо баштадык эле. Анан кийин ойлонуп көрсөк, пенсионерлерге эле эмес, бул маалымат бардык камсыздандырылган адамдарга керек экен. Ошондуктан ушул азыркы күндө бул система камсыздандырылган адамдардын жеке кабинети деп аталып калды. Урматтуу радио угуучулар, телевидение аркылуу да көрүп атса керек, биз ушундай роликти чыгардык эле. Азыркы күндө жүрүп атат Пирамида, КТРК каналдарында. Жана кандай шарттары бар, эмне экен, ошону эми мындай толугураак айтып кетейин. Бул жеке кабинеттин киргизилишинин негизги максаттары ошол адамдарга толугураак маалымат берүү, ачыктык деп айтсак болот да. Анткени көпчүлүк эле айтат, социалдык фондко барсаң эч нерсени түшүндүрүп беришпейт, ала албайсың маалымат дегендей мындай деген сөздөрдү да угуп атабыз. Эми биз андай деле баягы жабык мекеме эмеспиз. Биз ачыкпыз, элди күнүгө кабыл алып түшүндүрмө бергенге аракет кылабыз. Бирок ошентсе дагы ушундай пикирлер айтылып келген. Ошондуктан бул ушул системанын мүмкүнчүлүктөрү азыркы күндө жана жеке эсебинен көчүрмө алуу. Бул ар бир адам өзүнүн эсебине канча акча каражаты түшүп атканын көрсө болот деген сөз. Ошол эле учурда иш берүүчүнү баягы көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү пайда болуп атат. Анткени өзү айлыгын көрсө, канча акча которуп атканын билсе, ошол аркылуу билип алса болот. Пенсия чектөөгө келечекте ошо электрондук түрдө гана үйүнөн отуруп, эгер мүмкүнчүлүк болсо интернет аркылуу арызын бергенге дагы мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Эми бул акырындан иштеп баштады. Эми азыр айтпайм бүгүнкү күндөн эле ушинтип иштеп кетти деп. Негизги баскычтар иштеп баштады. Анан этап менен акырындан биз ушуларды ишке киргизип атабыз.
жана кайра эсептөөгө мына өзүңүздөр билесиздер, былтырдан баштап биз жана иштеген пенсионерлердин жыл сайын кайра эсептөө жүргүзүүдө биз жылдык маалыматтарын алып келүүнү талап кылчубуз. Азыркы күндө ал процедураны дагы жеңилдештирдик. Алар келбейт социалдык фондко, биз мекеме ишканалардан иштегендердин тизмесин алып, ошолордукун автоматтык түрдө кайра эсептөөнү 1-январдан баштап былтыркы жылдын эсебинен дагы кошумча эсептөө, кайра эсептөө жүргүзүп берип атабыз. Келечекте бул ушу кайра эсептөөлөрдү дагы арызды ошол аралыктан туруп кайрылууга мүмкүнчүлүк берилип атат. Пенсиялардын төлөнүшүн узартуу, справка мененби же МСЭКтин баягы күбөлөндүргөн көчүрмөсү мененби, пенсиянын төлөнүшүн почта аркылуу же банк аркылуу алууну дагы өзү тандап алганда арыз берүүсү дагы ушул кабинет аркылуу кылынган атат. Анан бул жакшы нерсеси болгону бир жолу келесиздер дагы. Эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, жанагы 17-жылдагы паспорттун жаңы үлгүсү менен жаңы паспорттор болсо, эгер ошону окуй турган немеңер болсо, каражатыңар болсо, картрейдер, аны окуган мүмкүнчүлүк болсо, аралыктан эле катталып койсоңуздар болот. Эгер андай мүмкүнчүлүк болбосо, жакынкы социалдык фонддун башкармалыгына барып, өзүңүздүн паспортуңуз менен электрондук дарегиңизди бересиздер. Ошону менен биз сизди жеке кабинетиңизди ачып беребиз. Ошол жеке кабинет аркылуу сиздер жанагы маалыматтын баарын алсаңыздар болот. Пенсияга чыккандан кийин пенсия тууралуу, эсептелиш тууралуу толук маалыматты биз сиздин электрондук дарекке жөнөтөбүз. Аны сиз менен социалдык фонд гана көрө алат, башка кишилер көрө албайт. Анткени сизге белгилүү бир пароль берилет. Демек, аны жаран өзү сиздерге барып ачтырыш керек. Ачтырыш керек бир жолу. Андан кийинкисин интернет аркылуу же болбосо мобилдик телефон аркылуу көрүп ала берсе болот. Рахмат. Угарман бар, саламатсызбы? Саламатсыздар. Бишкектен эзен. Бир 20 жылдан кийин пенсияга чыккандардын суроолору таптакыр жок болуп калса керек деген ойдомун. Бирок азыр көйгөйлөр көп болгондугуна байланыштуу силердин анча мынча кыйнай турган суроолор пайда болуп атат да. Бериңиз агай. Мисалы үчүн азыр жанагы жылда 10 тыйындамы 5 тыйындамы кошулуп атпайбы? Быйыл деле айтып атасыңар, жанагы кимдин пенсиясы суммасы азыраак болсо ошого көбүрөөк кошулат деп. Бир мере 70ке чыкканда өмүр бою жан талашып бир 10 тыйынга болсо да көбүрөөк зарплата алып жүргөн кишилер менен эптесиде жанын эт менен челти ишинде жүргөн адамдардын пенсиясы теңел болуп калат да. Бул жактан караганда, орусча айтканда социальный несправедливость болуп жатат. Экинчиден караганда ал бечаранын азыр карагандан кийин дагы бир дурусураак жашагысы келет. Эгерде пенсиясы жогорулактардын пенсиясы бир мындай жок дегенде 20 000 сом болсо да анда мейли, анда кошпой койсо да унчукпай жүрө бермек да. Ушул жерден бир аз мындай айтканда калыстык болуп жатат да. Бул менин биринчи суроом. Экинчи суроом, жанакы бүгүнкү күндө жана 60 айдагы справка деп атпайсыңарбы? Эми ал 5 жыл бир адам бир жерде иштеши мүмкүн эмес дагы, бир жерден справкасын алса азыр өрттө бухгалтерия документтер жоголуп кеткен болот, же болбосо бир архивге тапшырып койгон болот, же болбосо ал ишканда таптакыр жок. Ушундай көйгөйлөр адамдарды көп кыйнап атат да. Бир жерге барса мен бир туугандарыма, архивге барса мурунку заманда эки фонддон берилчү да зарплата. Фонд материальное поощрение, фонд зарплата деген эки бөлөк болот эле да. Анан ошо бир эле китепке жазылгандан көчүрүп, экинчисинен жок андай болбой жатат, биз силерге көбүрөөк справка берип койсок, биздин соцфонд урушуп атат дегендей мындай деп архивдин кызматчылары баштарын оорутуп, мындай атайлап азайтып коюптур да. Эми законду түшүнгөнү бар, законду түшүнбөгөнү бар. Биз ар бир адамга бир боорукерлик менен мамиле кылмайынча биз анда туура эмес болуп калат да. Анан мен үчүнчү суроом, ким Жеңиш мырзанын жумуш телефонун берип койсо, башка суроом бар эле. Өзүңүз кайрыласыз, рахмат. Биринчиден калыстык болбой атат деген бул эгер түздөн түз биз ошол камсыздандыруу принциптерине такап туруп алсак, анда биздин пенсионерлерибиздин басымдуу бөлүгү жана жашоо минимумунан төмөн алгандардын санынын азайышын, көбөйүшүнө алып келет эле дагы жакырлыкка батып калат. Бул мамлекет үчүн жаман көрсөткүч деп айталы.
Анткени ошол эле учурда ушул пенсиялардын өлчөмүн дагы жанагындай инвесторлор да карайт экен, элдин жашоо деңгээлин да карайт экен. Ошондуктан бул жерде да мамлекеттик саясат ушундай. Эми ар бир жаран, Кыргызстан жараны болгондон кийин биз аларды баягы төккөн акчаң аз экен деп туруп чакырчылыктан чыгарбай таштап койгонубуз да туура эмес да. Анан келечекте биз негизи эле социалдык камсыздандыруунун принциптери ушунда да: канчалык акча төлөсөң ошончолук келечекте пенсия аласың деген. Анан көбөйтүүнүн шарттарын билбейм, аксакал каяктан мындай былтыркы жылга салыштырып эле айтып атат окшойт. Анан чындыгында жанагы төмөнкү бир чеги бар да, ошондон кем кошулбасын деп тартып келип атабыз. Чын аны моюнга алыш керек. Анткени 3000 сом алган адамдын камсыздандыруу бөлүгүнө 10% кошкон күндө дагы бул өтө аз сумма болуп калат да. Эгер анын ичинен базалык бөлүгүн алып салып эсептесек, бир 50 сомдун тегерегинде 50 сом кошуп койсок, анда дагы элдин нааразычылыгын жаратып атат. Ошондуктан бир кепилденген бир суммадан кем эмес кошулсун. Жогору алгандардыкына чек коюлган жок. Эгер 10 000, 15 000 алгандардын камсыздандыруу бөлүгүнтөрүн 5% көбөйткөндө алардыкы 500, асты 2000 чейин кошулгандар бар. Эми муну баарын бир немеге нукка алып келе албайбыз. Анткени ар бир адамдын иштеп тапканы, которгон акчасы, пенсиясынын өлчөмү ар түрдүү. Бирок биз ушул камсыздандыруу принциптерин күчөтүү боюнча ишти алып барып атабыз. Келечекте балким баягы мамлекеттик бюджеттин күчү артып калса, ошондой күчтүү бюджет болуп калса, балким кандайдыр бир компенсациялык төлөмдөр аркылуу жабылабы деген да койду. Азыркы күндө эми негизги камсыздандыруу бөлүктөрүн көбөйтүү бул пенсиялык фонддун эсебинен жүрүп аткандыктан бул түздөн түз жана төгүмдөргө жараша болуп атат. Анан азыр айта кетиш керек, жанагы эл аралык мекемелердин уюмдардын көрсөтүүсү боюнча, стандарт боюнча бир иштеген адамга 3-4 адам, бир пенсионерге 3-4 иштеген адам болсо туруктуу пенсиялык система болот. Бизде азыркы күндө тилекке каршы бир кишиге бир эле иштеген адам болуп калат. Рахмат, суроону калы, саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Жакшысыңар балдар. Угуп жатабыз. Мен 82-де пенсионер кемпирмин. Мен берейин деген суроом балама. Кошкондо, пенсияга кошкондо 500-де, 400-де эле кошосуңар. Ошого кошулганды райондун соцфонду өздөрү чечүүгө акылары барбы? Бар болсо мен мындай деп айтайын дедим элем. Мындан 2 жыл мурдагы көзүм көрчү эле, азыр зрениеден 2-нчи группа инип алыпмын. Көрө албай койдум, пенсиянын книжкамды айтып берейин десем. Мага 500 сомчу кошулду деп мен телевизордон да, радиодон уккамын. 2 жыл болду. 2 жылдан деле ашып калды болуш керек. Анан барсам 200 канча эле кошуптур. 270 238 ушундай эле кошуптур. Анан Октябрьский соцфондко барып сурасам, 36 жылдыгыңызга 3 ай жетпей калыптыр. Ошо 3 ай жетпегендиктен сиздин пенсияңызда кошкон 250 сом кошулду дедиби? Ошондой кошулат деп айтты. Ошо туурабы? Туура. Рахмат. Апанын айтканын туура түшүнөм. 2015-16 жылдары биз пенсияны көбөйткөндө стажына жараша камсыздандыруу бөлүктөрүн жогорулатканбыз. Ал жерде 35 жыл, 40 жылдан ашык эркектер, аялдардын стажы жогору болсо 500 сом, стажы аздарга 250 сомдон кошулган. Эгер сиздики 35 жылга чыкпай калса, анда социалдык фонддун аймактык башкармалыгы сизге туура эле кайра эсептөө жүргүзгөн. Бул жерде эми алар өздөрү чечпейт. Баардыгына айтып коеюн. Бул жерде мамлекеттик органдар өздөрү чечпейт. Анткени ал мыйзам чегинде же болбосо өкмөттүн токтому менен гана чечим кабыл алып, ошонун негизинде гана. Андан биз сырткары өзүбүз билип, бирөөгө аз, бирөөгө көп кошконго укугубуз да жок. Ошондуктан туура түшүнүңүздөр, кайра эсептөөнү жүргүзгөн учурда дагы биз ошол жогоруда айтылган документтердин негизинде иш алып барабыз.
жана аксакалыбыз айлык тууралуу суроо берип кетти. Баягы архивдик маалыматтарды туура эмес толтуруп берип атат. Эми тилекке каршы биз аны көзөмөлгө ала албайт экенбиз. Социалдык фонд антип көрсөтмө бергенге да укугубуз жок. Бирок бир айта кетүүчү нерсе, айлык акы тууралуу маалыматты толтурган учурда кандайдыр бир төлөмдөрдөн социалдык төлөмдөр кармалган эмес. Өз мезгилинде социалдык төлөмдөр кармалбаган чегеримдерден алар эсепке алынбайт. Анткени алардан социалдык төлөм кармалган эмес. Ошондуктан биз ошол учурларды тактап бериңиздер деп эле сурап атабыз. Аны же болбосо аны жазбай койгула дегенге биз көрсөтмө бере албайбыз. Социалдык фонд кандай жазып берсе биз ошого жараша алабыз. Бир суроо бар экен, кыскача бериңиз, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Мен мындайда, мен биринчи группадан инвалид кызым бар. Жакынкы жылдары пенсияга чыгам. Эч жерде иштеген эмесмин, ошол биринчи группадагы инвалид кызымды карап. Мен кандайча чыга алам? Ушуну суроого жооп берип койсоңуздар. Стажыңыз жокпу такыр? Не дейсиз? Стажыңыз такыр жокпу? Бир күндө иштеген эмессиз? Эч жерде иштеген жокмун, ошо оорлук кызымды карап. Тилекке каршы камсыздандыруу стажы жок. Жарандарыбыз социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан социалдык жөлөк пулдарды алыш керек. Бизде камсыздандыруу төгүмдөрүн төккөн, камсыздандырылган адамдар гана пенсияга укуктуу деп мыйзамда көрсөтүлгөн. Ошондуктан сиз документтериңиз менен кайрылып көрүңүз, карап көрүшсүн. Анткени мен телефон аркылуу мен сизге мындай кылыңыз деп айта албайт экенмин. Ошондуктан жакынкы өзүңүз жашаган жердеги аймактык башкармалыкка барып көрсөтүп көрүңүз, алар толук түшүндүрмө берет. Бирок жанагындай учурда стажы жокторго биз пенсия чегере албайбыз. Стажынын катарында эсептелет. Эгер кандайдыр бир төгүмдөр болсо, андан сырткары жана бала менен отурган учуру, аскер кызматындагы учуру, окуган учуру, жумушсуздук боюнча жөлөк пул алган учуру, мунун баардыгы стажга кошумча болуп эсептелип келет. Бирок негизги көрсөткүч бул камсыздандыруу төгүмдөрүн төккөн учур болуш керек. Убактыбыз соңуна чыгып баратат. Салкынай Сатарова суроо жиберген экен. Саламатсыздарбы? Мен жеке ишкермин. Соцфондко акыркы канча жыл төлөнгөнү саналат. Бир жылдан кийин пенсияга чыгам. Мен былтыртан бери жумуштун азайганына байланыштуу соцфондко эч кандай каражат төлөй элекмин. Пенсияга көбүрөөк акчага чыгуу үчүн кандай жолдор бар? Союз кездеге чейин 6 жылдык стажым дагы бар, ал саналабы дейт. Толугу менен эсепке алынат. Камсыздандыруу стажы жалпы төгүлгөн төгүмдөрдүн мезгили, андан сырткары мурда иштеген учуру баардыгы алынат. Андан сырткары мен айтып кеттим, жанагы диплом менен эгер күндүзгү бөлүмдө окуса, балдары менен отурган учуру эгер иштебесе, аскер кызматындагы учуру, жумушсуздук боюнча жөлөк пул алган учуру, ушунун баары эсепке алынып стажы жалпысынан эсептеле берет. Анан үзгүлтүк болуп калган учурда бул эми 96 жылдан кийинки мезгил болуш керек. Анткени мен түшүнгөнүмө караганда былтыртан бери иштебей атам деп атат. Бул учур жөндөн жөн гана стажыңызга эсептелбей калат. Бирок эгер кийин кайра иштеп баштасаңыз, төгүмдөр төгүп баштасаңыз, ошол учур сизге стаж катары эсептелип кете берет. Жалпысынан стаж ошентип суммасы катары эсептелип, анан пенсияга укук берсе, пенсияга чыкканга мүмкүнчүлүк. Рахмат, урматтуу радио угармандар. Биз бүгүн пенсияга чыгуу жана анын эреже талаптары тууралуу сөз кылдык. Ошондой эле жогоруда ошол Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун өкүлү Жеңиш Мукамбетов баса белгилегендей, жакынкы күндөрдө пенсиянын өлчөмүн көбөйтүү тууралуу өкмөттүн токтому чыгат. Токтом чыккандан кийин кандай жол менен кантип көбөйөт, бул тууралуу дагы толук маалыматты бересиздер. Урматтуу угармандар, студияда Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун өкүлү Жеңиш Мукамбетов болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Айдай Исмаилова. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.